Башка жактагылар атайын жугузуп алды, эжиктер акча алыш үчүн деген сөз тукканда аябай ушундай намыстанат экенсиң да. Анан кечки саат 11-де айтылды, что анализиңиз положительный экен деп. Коронавирус бар, бул илдетти мен жеңдим. Ошо бизде массовый заражение башталды. Бул адегенде правоохранительный орган, милиционерлер жугузуп оруп келип башташты. Оорунун белгилери кээ бир адамдан чындыгында жеңил өтөт экен, аны көрүп атабыз. Кээ бир адамдарда орто менен өтөт экен, кээ биринде оор өтөт экен. Мен аябай кандай ооруп кабыл алдым бул ооруну. Чындыгында ошо оорганда бир эле кирпигим менен чачым ооруган жок да. Ошо баш бөлүк полный ооруйт экен. Кулагым ооруду, тишим ооруду, жаагым ооруду. Жаткан аялдардын арасында ошо патология новорожденный деген бөлүмдөгү аялдардан да чыгып калды. А жерде кичине баласынын акыбалы оорурактары бар эле. Анан ошолорго кувейс аппараттарын, ИВЛ аппараттарын, кислородный концентратор аппараттарын бир жерден бир жерге жайгаштырыш керек болду да. Себеби дегенде Московский чөлкөмүн экиге бөлүп калдык, төрөт корпусун. Анан госпиталга ташыш керек болуп, ошо тезинен место даярдагыла деп калды. Ичинде иштеп аткан, госпиталда иштеп аткан кызматкерлер саналуу эле санда. Анан үйлөрүнөн чакырткан учурда дагы ошо жумуштан кийинки убакыт болуп калды. Орозодо да элек. Анан мен инфекционный контроль, лечебный зам болуп биз ошол жактан аялдарды ташып келүү үчүн место даярдап калдык. Анан место даярдаганда госпиталга кириш керек да. Аппарат ташып киргенге биздин хозчастагы сотрудниктерди да кийинттик, бирок аппарат аны жайгаштырыш керек, анын баарын орноштуруш керек болгондо баары бир өзүбүз кириш керек болду. Бизге ошо жетекчилик тараптан ушундай указание келди. Өзүңөр дагы кирип, жайгашчу жерде эне менен баланыкын жылуулугунан бери карап, полный даярдап чыккыла деп. Анан форма кийип алып кирип, ичин даярдап, 4-төн 8 аялгадан чыккан эки палатага даярдап, двухместный 2 палатабыз бар эле, терапия бөлүмүнө. Ошол жака кирип, аппараттарын жайгаштырып, жылуулугун карап, полный комплекттерин энеге эмне керек, балага эмне керек, ошолордун баарын жайгаштырып чыккычакта эле убакыт бир топ өтүп кетти да. Анан мен ойлойм да, ошол учурда бир чети эс албагандын кесепети, анан экинчи чети ачкадан дагы болдук го деп. Себеби бизге кечирип коңуздар, кичине ошол учурду эстегенде кичине эметип кетет экенсиң да. Ачка болгон учурлар болду. Анан может быть ошо орозодо ачкачылыктан дагы иммунитет түшүп кетет да. Может ошондон болуп калдыбы. Аны эми ошол учурда көргөн биздин кызматкерлер, башынан өткөргөн кызматкерлер, ошол адамдар эле билбесе, башка жактагылар атайын жугузуп алды, эжиктер акча алыш үчүн деген сөз тукканда аябай ушундай намыстанат экенсиң да. Негизи могу биринчи фронтто стационарда иштеген, мобильный группада иштеген медиктер ошо оорчулуктан жугуп калышы мүмкүн да. Атайын кантип эле ооруйн десин, мурун кийин бул ооруп жөнөкөй оору болбогондон кийин, тем более клиникасын окуп, последствиясын окуган киши бул ооруну жугузбаганга аракет кылат. Аябай ушунчалык жан таттуу болот экен. Анткени себеби ошо бизге жукканга чейин эле биздин кызматкерлердин арасында паника түшкөн да. Кыйналып аткан учурларда жукту го деп ойлойм да. Себеби дегенде эс алуу болбой, жанагындай ошондо биз деген 7-синен баштап усиленно иштеп калдык. 7-синде милициялар түшүп баштады деп атпайм. Андан кийин биздин кызматкерлерден 9 күн анализ алынган, 10 күнү чыкты. Мамашалардан 11-12-синде чыкты. Анан ошентип отуруп, ошолор менен алышып атып, биринчи чарчаганыбызды деле, ооруганыбызды деле сезген эмеспиз. Анан мен биринчи клиникалык белгини 15 күнү байкадым да. 15-май күнү мындай денем талыган сыяктуудай болуп эле, мындай игерилгим келип, ушундай бир чыйрыккан сыяктуудай болуп 15 күнү ушундай болдум да. Анан бирок температурамды ченеп аттык. Температурам жок экен. Анан мен айттым, ооруп калган жокпузбу, бир кызыктай болуп атам депчи. Анан ал күнү рентгенге барып түштүм өзүм. Чындыгында мурунда түшүп койгула деген да, таза кесибиздечи. Анан рентгенге барып түштүм. Рентгенге барып түшсөм эле немеде бронхиттин белгиси бар экен деди. Бирок кашлеткен жокмун. Үйдө
дагы гүлдөрүм, үйдөгү гүлдөрүм жакшы өсүп турат. Жолдошум баламдын үйдө болчу да. Анан ПЦРди деле мен ооруп атам, мени ала калгыла деп деле айткандан алыспыз. Себеби ПЦР деле кандай кымбат эмесичи, тести, ПЦР тест делечи. Анан клиникасы толук чыкканга чейин мен деле эч ким менен контакт болбогондон кийин форма кийип иштеп аттык. Кудай сактасын дедим дагы. Ал күнү жакшынакай эле эс алдым. Анан 16 күнү эртең менен кичине жумушка келсем эле башым ооругансып калыптырмын. Анан кечөөкү чыйрыкканга бүгүн башым ооруп калыптыр деп мен ошо лечебный замга дагы айттым. Эжелерге айттым, что ооруп жугузуп алган жокмунбу депчи. Анан кайра повторно рентгенге түшүп коесузбу деп мага рентгенолог чалды да, сиздин өпкөңүздүн уч жагы кичине изменение болуп атат депчи. Анан градусникти кайра салдым, ондордо бир салдым, эртең менен нормальный эле болчу, где-то 8,5 36-8 болчу. Анан бир 10,5 салсам эле 37,2 болуп калыптыр да. Мен ошондо эле кичинеден коркуп баштадым, себеби дегенде нормальный температура 37ге чейин болуш керек да. Анан 37,1 болсо эле уже это сигнал деп клиникасында турат. Анан 37,2 болгондо эле кичине корктум дагы. Анан лечебный замга өзүбүздүн эмелерге айттым, что мен температура болуп атам, мен неме аралашпай эле туруп турайынчы дедим. Десем эле анан ПЦР алдыра алам да деп ошентти да. Анан ПЦР алынды, где-то антимитип бошобой атып, лаборант 4-тө келди. Ошо 16 күн саат 4-тө келди да. Анан ал 16 күнү негизи эле коркуп, үйгө деле көп барбай калганбыз. Кабинетте уктап, же болбосо машинада уктап, же болбосо больницада акыркы күндөр көп деле барбай калганбыз да. Анан ошо күнү үйгө бардым. Душка түшүп оозумду ачтым, анан температурам 38ге чыкты да. Биринчи ощущение ушундай коркот экенсиң да. Үй бүлөмдөн корктум. Ата энеме, туугандарыма жолуккан эмесмин, ошо үй бүлөмөн корктум, бирок үй бүлөмө деле ошо оору чыккандан бери өзүнчө комнатада барып келчүмүн да. Мен эми кетпесем болбой калып, чөтө ооруп калдым окшойт деп жолдошума айттым. Анан эртеси күнү, эртең менен эрте 17 күнү жумушка келдим. Жумушка келип эле уже температурам түшпөй калды да. 37,5ден түшпөй калды. 38ге көтөрүлөт, анан парацетамол ичсең 37,5ге чейин түшөт, анан түшпөй калды. Андан кийин эле ошол күнү ПЦР күттүк кечке. Анан повторно коюлуп калды деп айтышты. Ошо сомнительный экен депчи. Анан кечки саат 11де айтылды, что анализиңиз положительный экен деп. Биз деле дистанция сактап маска менен жүрчүбүз, бири-бирибизге жугуп калгандан корккон жокпуз. Анткени баарыбыз эле кирип аттык да. Просто мындай үй бүлө мүчөсүнөн коркот экенсиң да. Медик болгондон кийин баягы кыргызча айтканда канжыгага башыңды сайып иштейсиң дегендей, эми ушул нерсе бизге жугуп калуу коркунучу бар деп өзүбүз түшүнүп турабыз да. Мен андан корккон жокмун. Үй бүлө мүчө балаңды ойлойт экенсиң, семьяңды ойлойт экенсиң, ошолорго жугуп калган жокпу депчи. Анан түнкү саат 2де эле 18-ине караган түнкү саат 2де эле больницага госпитализация болдум. Жатканда аябай ушундай 2-3 күн ыйладым, паникага түштүм аябайчы. Бул оору ушундай депрессияга түшөт окшойт да, өзүчө оорунун спецификасы ошондой. Анткени себеби көп эле ооруйсуң, медиктер негизи слабый болот. Мен тамагым ооруганда 39 температураны жөн эле спокойно көтөрүп койчумун да. Жөн эле спокойно көтөрчүмүн. Анан бул ооруда бир жаман жери мындай калчылдак басат экен да. Кол башың калчылдап, бир ачка болгондо бир мындай калчылдап кетесиң го, ошондой калтырак басат экен да. Мен ошо калтырак баскан нерсе күчөп туруп алды да. Канча калтыраган сайын эле ошо психикам бузулуп, ыйлагым келип, мындай ушундай ощущение болуп аттым. Кислород алып келип беришти, кислороддо дем алып аттым. Ошо кислороддо дем алып атканда да ойлонот экенсиң да, неужели ушундайга түшүп калдык, ушул оору мага да жугуп калдыбы деген мындай какой-то бир мындай стрессовый ситуация болот экен. Анан менин кесиптештеримдин мен менен кошо ооруп калганын угуп, аларга да сарсанаа болдум. Алар ошо чогуу иштеп, баарыбызга бир моментте жукту окшойт деп ойлойм. Анан негизи бул ооруда кимдики кандай өттү билбейм, менин баш бөлүгүмдөгү бир гана чачым менен кирпигим, кашым үчөө гана ооруган жок. Калганы бүт эле ооруду. Кулагым ооруду, бир күнү чыдатпай кулагым ооруду. Врачка айтып, үйүнө дары берип атышты. Андан кийин тишим ооруду. Могу буломбу салган тиштер ооруйт экен да, мурун бломбированный тиштердин пульпалары ооруду, жаак сөгүм менен кошо.
Андан кийин мурдумдун ичи кургап, постоянно эле ошо үнүм бузулуп туруп атты да, голосовой связьга азыр деле калыбына келелик, хотя бир айдан өттү, кээ күнү жакшы болуп калат өзү элечи. Анан кээ күнү ушундай бузулуп калат да. Дем ала албай, аба жетпей, анан чоң дем алайын десең жөтөлүп, мындай бир кыста ощущение да, анан бир катуу жөтөлүп алсаң, ал жөтөл токтобойт да. Мисалы үчүн башка учурда бир жөтөлүп алсаң, суурта ийсең токтоп калат го, мында болсо чакатып жөтөлүң тим эле бир топко чейин жөтөлөсүң. Жөтөлүп бүткөндөн кийин алым кетип калат да, кадимкидей кара терге төшүпчү. Өзүң чувствуешь, что өпкөң толук ачылбай атканын, мындай толук кандуу аба жетпегендей ощущение. Терезени ачып коюп, күндүз мындай таза аба жуткуң келет. Больницага жаткан күнүн эртеси күнү эле мен таптакыр жыт билбей калдым. Арча жартсак, арчанын жыты жок. Анан спирт жыттап көрдүм мен. Антисептик спирт жытасам, алда суу эле жыттанат, эчтеке жок. Анан ошо өпкө ооруганда, могу даалы ооруйт экен да. Даалы, как будто бирөө катуу мындай муштап салгандай, бир тупой бир нерсе тийгендей ооруйт экен. Чалканган жата албайсың. Кырынган жатсаң, капталың ооруйт экен. Менин сөөктөрүм бүт ооруду. Ооруну, жок ооруну бар деп эмне кылмак эле медиктер өзүнө жугузуп алып, дагы эмне кылмак эле. Өмүр деген бир эле келет да, бир эле жашоо. Бир жашоодо мисалы үчүн орукчан болуп өткүсү келбейт эч кимдинчи. Рисковать этип бул оорунун үстүнө жугузуп алгысы келбейт да. Акча үчүн эч ким ооруган жок. Акчаны да керек болсочу, мындай айткандачы, медиктерге ушул оору токтосо экен деп тилеп атат, акча эмес.